Негизинен биз мына жергиликтүү бийлик бүгүн ошол биздин дарыгерлерибизден кабар алып келип отурабыз. Биз шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте жергиликтүү бюджеттен мына 1 миллион сом акча каражатын бөлгөнбүз. Ал эми милиция кызматкерлерине деп 2 миллион сом акча каражатын карап бердик. Анткени ушул илдет башталгандан бери күн түн дебестен дарыгерлерибиз, милиция кызматкерлери мына 24 саат жаан чачынга карабай күнү түнү эмгектенип атышат. Биз булардын эмгегин терең баалайбыз. Ошонун негизинде жергиликтүү бийлик сыртта карап турбастан ушул келип жеринде дарыгерлерибизден ал акыбалын сурап дегендей ошонун негизинде келип отурабыз. Бул биринчи жолу эмес. Буга чейин дагы ошол дарыгерлерибиздин баягы кесиптик майрамына деп жергиликтүү бийликтен миллион сом каражатын бөлүп бергенбиз. Мына биз бүгүн дагы келип каражат бөлүп берип отурабыз. Муну менен чектелбешибиз керек.